Элибизде дагы, мамлекетибизде дагы туруктуулук бул өтө чоң баалуулук. Өтө чоң баалуулук. Динде дагы мына алхамдулилlah субхана ва таала не деп уну берип атат. Аллахумма анта раббуна варзукна истиқама. Я Аллах, сен биздин Роббубузсың, истиқамат насип кыл. Истем кандай? Иманым сага келтирген кандай? Кандай Аллах ушуда туруктуу ибадаттарым, амалдарым, мүнөздөрүм туруктуу болсун. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала кул хадихи сабили ад'у илаллах ала басиратин ала ва ман иттабаани. Ана туруктуулук. Туруктуулук демек бирөөнү адамдарды жакшылыкка чакырсак, бул да туруктуу чакырайды. Бүгүн чакырып, эртеге чакырбай коюп, бир ай чакырбай коюп, жок, өлгөнгө чейин жакшылыкка чакыра берейли, өлгөнгө чейин жамандыктан кайтара берейли. Ушу туруктуулук. Бул дагы бар ичинде. Имам Ахмад рахматуллахи алейх Анас разияллаху анхудан риваят келтирип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген экен: ла ястақиму иману абдин хатта ястақима қалбу, ва ла ястақим қалбуху хатта ястақима лисан, ва ла ядхул жанна раджул ла яъман жараху баваиқуху. Пайгамбар айтты, пенденин иманы түз болбойт, жүрөгү түз болмойынча. Анын жүрөгү түз болбойт, тили түз болмойынча. Бейишке кирбейт дейт. Кимдин кошуналары анын жамандыгынан аман болмойынча. Эмне деген хадис? Кыскасы айтканда, биздин кошуналарыбыз биздин жамандыгыбыздан аман болсун. То есть биздин жамандыгыбыз кошуналарыбызга тийбесин. Жакшылыгыңыз жетсин, жамандыгыңыз тийбесин. Бирок жакшылык кыла албасаңыз, хотя бы жамандык кылбаңыз. Ошон үчүн айтат да, пайда жеткире албасаң, хотя бы зыян жеткирбе. Пайда жеткире албасаң, ва иллам танфа фала тадур. Эгерде пайда жеткире албасаң, зыян жеткирбе. Мусулмандын акысы, кошунанын акысы өзгөчө. Енді пайғамбар айтады, демек айтады, адам баласының иманы түз болбойт, жүрегі түз болмайынша, жүрек түз болбойт, тили түз болмайынша. Имандын түз болуусу о тилден башталат экен. Тил түз болсо, жүрек түз болот, жүрек түз болсо, иман түз болот. Ошон үчүн туугандар, Аллах субханаху ва тааладан сурайлы. Пайгамбарыбыздын дуалары бар. Аллахумма таххир қалби минан нифақ ва лисани минан كذب ولساني من الكذب. Ya Allah, menin жүрөгүмдү мунафыктыктан тазала, тилимди жалган сүйлөгөндөн тазала. Тилим жалган сүйлөгөсүн. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын артынан ээрчип сөздөрүндө, амал, кулк мүнөз, абал, адептеринде ошондо гана истиқамат аныкталат. تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Периштелер түшөт ошондой адамдарга. Силерге эч кандай, силер коркпогула, кыжалат болбогула, силерге убада кылынган бейиш менен куш кабарлангыла. Эми периштелер түшөттүн мааниси кандай? Периштелер ошолорго коркунучтан амандык берүү үчүн периштелер түшөт экен. Фима яхтумун алейх мин барзахил ахир. Кандай? Дегени бул мындай экен туугандар. Силер коркпойсуңар деп атпайбы? Коркпогула деп. Эмнеден коркпойсуңар? Ахиретте. Азыр кабырда сизди эмне күтүп атат? Кайра тирилгенден кийин кандай болот? Пилсиротто кандай болот? Таразада кандай болот? Силерге коркунуч болбойт дейт. Не болбойт дейт? Демек мына жерде алла тахафу дегени алдыда боло тургандарга коркунуч болбойт. Келечекке, будущее. Айтатканы андан кийин вала тахзану, кыжалатта болбойсуң, арт жака кыжалат болбойсуң. Бала чакам эмне болот экен? Таштап келдим эле. Кээ бирлер айтат, алды жак менен арка жак шико. Алдыңарда коркунуч болбойт, аркаңарда кыжалат болбойт. Эки нерсе. Кур'ан-ы Каримде ошончо айтат да, бул жерденчи. Яни мин баразахил ахира, ахиреттин алдында. Жана булар экинчиси.
амандық беріп атат періштелер қыжалатшылықтан. Алама халлафу мин умуру дуния мин валад ва ахл. Бала чақа таштап келдіңіз дүние іштерінен арқағачы, ошоға қайғырбаңыз. Ал жаға біз кепілдік аламыз. Балдарыңыз, неберелеріңіз қандай олар? Сіз елен хамдулилля үлгі болып бұл дүниеде түз жашаған болсаңыз, артыңызда да Құдай қаласа балдар сізге оқшаш кете береді. Құдай сақталып, исключительно анча-мынча ылдый өйдө болбосо, негизгиси алхамдулилля үй бүлөңүз артыңыздан ошо менендерчи. Ошон үчүн ага кайгырбаңыз дейт экен. Жоксо карыз анча-мынча аткарылбай акылсыз болуп калган. Анда кыжалат болбоңуз дейт. Вала тахзану. Ата ибн Аби Рабах деген болгон. Ата ибн Аби Рабах рахматулла алейх бул айтат: "Алла тахофу", периштелер түшүп, силер коркпойсуңар, коркпогула деген сөзү радда хасанатикум, эмнеден десе, силерди соогуңар кайтарылып калар. Силерге коркунуч болбойт, то есть сооп силерге берилет. Эмне үчүн? Фа иннах макбула. Азыр баарыбыз жакшы иштерди кылып атабыз. Эми ушуну сообу Алла Таала ахиретте берет экенби? Ушул коркунуч болбойт силерде. Бербей коет деген коркунуч болбойт, сөз берилет. Себеп кабыл болгон деген сөз. Экинчиси кыжалат болбогула дегени ала дулубикум, силерден бу дүйнөдө күнөөлөр болуп калган эле арка жакта. Ошого кыжалат болбо. Эмне үчүн? Алар кечирилген дейт. Кылган жакшы иштериң сообу силерге кайтарылып берет, берилбей койбойт, сен коркпогун деген сөз. Арка жакта күнөөлөрүңдөнчү ага кыжалат болбогон, алар кечирилген деген сөз. Демек эки сөз болуп атат турганда, периштелер эки нерсени айтып атат. Силер эмне досуңар? Коркпогула дейт, кыжалат болбогула дейт. Коркпогула алдыда келе турган инсан өлүм келди, эми ары эмне болот? Ошодон коркунуч болбойт сага. Эми өлгөндөн арка жакта эмне нерсе калып кеткен? Буга кыжалатчылык болбойт. Ата ибн Аби Рабах деген охо менмин деген табийиндерден кыйын иштер бар. Ата ибн Аби Рабах укканыбызга караганда өзү өңү капкара киши болгон экен. Мында кишине раңы сугураак киши болгон экен да. Куни керек. Ошол доордо падыша Сулайман бин Абдул-Малик деген болгон. Бану Умайя деп коет, Амавиттердин доорунда. Эки баласы өзү бир адал арам маселеси болуп калганда ошол кишиге кайрылып сурачу экен. Ата ибн Аби Рабахтанчы. Анан бул айтып берчи, бул айтып берейин деп өзүнүн жүзү мындай кылып айтчу экен да. Мен өңүмдү көрүп кичине неме болбосун депчи. Анан падыша айтыптыр эки баласын, тургула дагы илим алгыла. Карачы, биз кандай болуп туруп ушуга жалдырап ушудан сурап атабыз, уятлоо. Илим албаса болбойт экен деген. Ата ибн Аби Рабах деген ушул. Бу кишинин азыркы тафсири боюнча, азыркы периштелер түшүп, кимге түшүп атат? Роббум Алла деп, андан кийин ошо бекем туруктуу тургандарга периште түшүп айтып атат. Алдыда коркунуч жок, аркада кыжалатчылык жок. Алдыда коркунуч жок. Эмнеден коркунуч жок? Соопторуңар берилбей калат деп коркунуч жок. Анткени ал кабыл болгон. Аркада эмненин кыжалатчылыгы жок? Аркадагы күнөөлөргө кыжалат болбогула. Анткени ал кечирилген дейт. Бу киши ушундай тафсирлеп берген. Машаалла. Фа иннаха магфура. Рухул Мааниде, тафсири Куртубиде ушунун бардыгы айтылган. Андан кийин демек периштелердин түшүүсү амандык куш кабары менен коркуудан, кыжалатчылыктан силер амансыңар деп айтат экен да. Коркуудан адам кээде коркот, кээде кыжалат болот. Ушу экөөнүн тең силер амансыңар. Силерде вообще коркуу болбойт, вообще кыжалатчылык, кайгы болбойт деген сөз да. Ушу периштелердин ушу түшүп айтканы качан дегенде, өлүм учурда деген. Адам баласы жан таслим деп коебуз. Жан Алланын аманаты, ошону берип атканда ар бирибиздин башыбызга келе турган нерсе. Ар бир жан өлүмдөн дамып татат. Ар бир жандын дамып татат. Ошону айткан экен. Ашаддуха индал маут
Ең қаторағы ошол өлім учурунда, ва фил кабр, кабырда, ва индал баъс, кайта тирилгенде, өзгөчө мына ушул 3 учурда. 3 учурда адам коркот, кыжалат болот. Өлүм учурунда коркот, кыжалат болот. Угуп алыңыз. Кабырда коркот, кыжалат болот. Угуп алыңыз. Кайра тирилгенде Алланын алдына барганда адам коркот жана кыжалат болот. Ушул 3 учурда периштелер болсо айтат экен. Не деп? Коркуу болбойт силерге, кыжалатчылык болбойт деп. Коркуу алдыдагы нерсеге коркуу болбойт, аркадагы таштап келген нерсе кыжалатчылык болот. Кандай деген Аллаху акбар, Курандын аяты, Алланын сөзү, пайгамбарыбызга түшкөн, сахабалар тафсирлеп берген, сахабаларды көргөн, аларды шакирттери, табииндер булар тафсирлеп берген. Мына бизге не деген айтат? Ошон үчүн иман келтирели, тастыктайлы, бекем ишенели, шектенбейли. Ага, мындай нерсеге жетиш үчүн, что бизде өлүм учурубузда дагы ушундай сөздөр келип, бизде сүйүндүрсүн, жүрөгүбүздү бейпилдетсин. Не деп? Периштелер келип, силерге коркуу болбойт, кыжалатчылык, кайгы болбойт деген сөздү уккубуз келеби, келбейби? Кабырга барганыбызда периштелер айтсын ошондо, не деп? Сен коркуу жок, вообще коркпа. Кыжалатчылык жок, кайгы жок деген сөздү уккубуз келет. Кайра тирилгенде коркуу жок, кайгы, кыжалатчылык деген сөздү уккубуз келет. Ал үчүн эки ишти кылайлы. Роббум Алла деп иман келтирели, андан кийин истикамат. Бул дүйнөдө кичине убакыт, канча жашообуз калды Кудай билет. Чын айтканда туугандар, Алла Таала бизге аз жашоо берген. Бир тобун жашап койдук, калганычы дагы кичине да. Кыска жашоо, калганы аз. Кыска жашоо, жашап бүтүп койду, бир канчасын жашап койдук. Бирок калганы аз. Ушул жерде андан көрүп, алхамдулилlah, Роббум Алла деп иман келтирип, Алла Таалага өзүнүн затына, сыпатына иман келтиргенден кийин туган эми истикамат. Алла Тааладан туру сурап, ибадатты таштабай, жакшы иштерди баштагандан кийин таштабай, жаман иштерди таштагандан кийин кайра баштабай. Иншалла буга ушу истикамат кылсак, мына кушкабарлар күтүп атат. Ушу кушкабарлар Курандын айтуусу. Татаназзалу алейхимул малаика. Ошолорго периштелер түшөт деп Алла айтып бар. Жөн эле түшпөйт алар. Не кылат экен? Райымдуу периштелер, кушкабар берүүчү периштелер түшөт. Алла тахафу ва ла тахзану. Алла. Коркуу деген болбой, кыжалат, кайгы деген болбой. Ва абширу, кушкабардуу болгула деп. Бил жаннати лати кунтум туадун. Силерге бейиш вада кылынган. Алла айткан силерге, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам чечмелеп берген бейиш бар экенине. Ошо боюнча силер сүйүнчүлөп коёйлу силерди деп атат. Мына сюрприз. Мына сүйүнчү. Мына кушкабар. Мына кубанычтуу кабар.